Саламатсыңарбы? Биз бул курсубузда Power BI жөнүндө үйрөнөбүз. Power BI программасын колдонгондо. Эң эле алгач сабагыбызда Power BI же болбосо негизги түшүнүктөр жөнүндө билип алалы. Power BI деген эмне? Power BI бул бизнести анализдөө куралы. Ал маанилүү визуализациялар жана таблицалар аркылуу чийки маалыматтарды маанилүү маалыматка айландыруу үчүн колдонулат. Мындайча айтканда, мисалы таблица түрүндөгү өтө чоң маалыматтарды баягы жеңил түрдө, жөнөкөй түрдө түшүндүрүү үчүн колдонулат да. Power BI менен сиз маалыматтарды оңой анализдеп, анын негизинде маанилүү бизнес чечимдерди кабыл ала аласыз дейт. Бул жерде маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн негизинен толук түрдө мындай ошол компаниянын же болбосо ошол маалыматтын ичинде эмне болуп жаткандыгын жакшы билиш керек. Ошон үчүн ошонун баардыгын тең ийне жибине чейин талдап Power BI жакшы көрсөтүп бере алат да. Адамдар Power BI аркылуу түзүлгөн отчетторго, презентацияларга өтө жеңил түшүнөт. Бизнес аналитика деген эмне? Бизнес аналитика же болбосо англисче бизнес intelligence деп коет. Муну биз BI деп көп колдонобуз да, BI деп. Бул маалыматтарды чогултуу, тазалоо жана анализдөө үчүн колдонулган инструменттердин жана технологиялардын жыйындысы. Бул BI системалары, программалары, мисалы Microsoft Power BI, Tableau, Qlik, ушуларды атап өтөбүз. Анан биз негизинен Microsoft Power BI'ди ушуну үйрөнөбүз. Microsoft Power BI'ди. Негизи эле булар ар кандай тармакта же иш чөйрөсүндө колдонулушу мүмкүн. Жалпы компания деңгээлинде, мисалы, же болбосо бөлүмдөр же айрым продуктулар үчүн да. Анан биздин негизги Power BI'ди тандап алганыбыздын себеби Power BI бул өтө популярдуу болуп эсептелет. Жана дагы чоң компаниялар ушуну колдонушат. Ошондой эле бул батышта, Россияда, Казакстанда өтө өнүккөн, вакансиялар аябай көп. Жана ошондой эле акыркы жылдары Кыргызстанда дагы популярдуу болуп келүүдө. Уламдан улам жумуш орундары көбөйүүдө. Мисалы эле айтсак, Beeline, Coca-Cola, Shoro, PepsiCo, Айылбанк сыяктуу чоң компаниялар ушу Power BI'ди маалыматтарды анализдөө же болбосо визуализациялоо үчүн колдонушат. Эмне үчүн бизнесте BI системаларын киргизүү керек? Алгач эле бул ар кандай булактардан маалыматтарды чогултуу, аларды структуралаштыруу жана бир системада сактоо үчүн, гипотезаларды же болбосо мындай болжолдорду тастыктоо үчүн, же аналитиканын негизинде бизнес чечимдерин иштеп чыгуу үчүн чоң көлөмдөгү маалыматтарды талдоо үчүн колдонулат экен. Негизи ушуларга керек болот экен. Анан колдо болгон маалыматтардын негизинде келечектеги өнүгүүлөрдү болжолдоо үчүн мүмкүн болгон чечимдерди модельдөө. Мындайча айтканда, келечекте кандай кылсак болот деп, эң жакшы кандай кылсак болот деген үчүн дагы Power BI колдонулат экен. Себеби колдо болгон маалыматтарды баягы визуал колдонуп туруп. Андан кийин болсо ыкчам жана стратегиялык отчеттуулук түзүү, анын ичинде көрсөткүчтөрдү алгылыктуу стандарттан четтөөлөрү жөнүндө билдирүү. Мындайча айтканда, кайсыл жерлерде кандай ката кетип атат, же болбосо ошолорду контролдоо үчүн да колдонулат да. Мисалы, бир эле компаниянын 10 филиалы болсо, бир филиалы начар иштеп атканы же болбосо аябай жакшы иштеп аткандары мындай көрүнүп турат да. Анан ошолорду контролдоо үчүн дагы колдонулат экен. Кийинкиси болсо тажрыйбаны сактап калуу жана иштин сапатын тынымсыз жогорулатуу үчүн жаңы кызматкерлерге кийин берүү максатында билимди сактоо жана системалаштыруу. Мындайча айтканда, мисалы компанияда бир
өтө кыйын специалист иштесе, кийин ал кетип кала турган болсо, ал компанияда мындайча айтканда ордуна адам жок болуп калат да, же болбосо кайра мыкты адамды ал мыкты адамды тандап алышабы же алышпайбы, ал өзүнчө бир проблема болуп калат да. Мындайча айтканда анын ордуна баягы кыйын эмес специалист келип кала турган болсо кыйын болуп калат. Ал эми бул BI системаларын киргизгенде бул адамга байланыштуу эмес болуп калат да. Мындайча айтканда система өзү иштеп калат. Бул өтө маанилүү. Анан компанияга BI системанын керек экенин кантип билебиз? Бир нече булактардан алынган маалыматтарды интеграциялоо керек. Интеграциялоо деген сөз мындай. Мисалы, ондогон маалыматтар бар дейли. Ондогон дегенде 10 таблица бар дейли, 10 Excel файлдары бар дейли. Ошонун баардыгын тең бириктирип туруп бир маанилерди чыгаруу же болбосо ушулар үчүн дагы Power BI колдонулат экен да. Анан бизнес маалыматтарына оперативдүү, жергиликтүүлүктү камсыз кылуу зарыл дейт. Маалыматка же аналитикага жетүүгө муктаж болгон колдонуучулардын саны көбөйдү. Улам көбөйгөн сайын дагы баягы системаны, Power BI системасын керек экенин билет экенбиз да компанияга. Ошондой эле IT чөйрөсүндө жаңыртуулар, улам мындай жаңы нерселер кирип турганда дагы BI системасы керек болуп калат экен. Белгилүү бир аймактарда компаниянын ишмердүүлүгүнө көз салуу мүмкүн эмес дейт. Мындайча айтканда, баардыгын тең карап туруу мүмкүн эмес болуп калат да, эгерде чындап анализ колдонбостон же болбосо мындай дайыма визуализация менен карап турбаса, баягы контролдон чыгып кетет да. Анан ошон үчүн BI системаларын киргизсек, ушул жерлерге BI системасын киргизүү керек болуп калат. Анан ошондой эле компания тездик менен өсүп атканда дагычы, баягы компанияда өсүп атканда дагы каталарды кетирип албаш үчүн же болбосо жакшылап карап туруш үчүн, баардык көрсөткүчтөр өсүп туруш үчүн дагы BI системаларын киргизсек өтө жакшы болот экен. Негизи эле бизнес анализдоонун жалпы максаты бул бизнеске толук аналитиканын негизинде негизделген чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүк берүү. BI ишке ашырган компания толук, так жана уюшкан маалыматтарга ээ болот. Мындайча айтканда, баардык мындай компаниянын ичиндеги толук нерсени көрсөтө алсак болот экен маалыматтар аркылуу. Бул жерде мисал берилген. Сол жактагы таблицада мындай маалымат берилген да, мисалы. Ушул маалыматты мындай таблица түрүндө болсо, эми бул макул. Баягы 20 сап бар экен дагы, анан 6 колонка бар экен. Бирок бул жерден деле мындай бир аз түшүнсөк болот да. Бирок эгер элестетиңиздер, ушундай саптан мисалы 20.000, анан колонкадан мисалы 600 колонка боло турган болсо, бул өтө чоң болуп калат. Андан сен жөнөкөй көз менен көрө албайсың дагы, контрол кыла албайсың, эмне болуп атканын дагы билбейсиң да. А биз ошол эле маалыматтарды оң жактагы баягы Power BI'дин өзүнүн ушундай визуализацияларына коюп алсак, же болбосо анализ кылып атайын көрсөткүчтөрүн чыгарып алсак, бул жөнөкөй көз менен дагы карап турганга өтө жеңил болот. Ошондой эле түшүнүктүү болот да маалыматтарды. Ошондой эле Power BI менен кандай жумуштарды аткара алам? Бул эң маанилүү суроо, себеби үйрөнүп атканда кайсы багытта иштесем болот деген суроо жаралат. Негизинен 3 багытты жаздым. Бул өтө чоң багыттар, анын ичинен дагы өтө көп майда бөлүктөргө бөлүнөт. Биринчиси бизнес, бул аналитика данных, же болбосо англисче data analytics деп коет. Экинчиси болсо наука данных, data science деп. Үчүнчүсү болсо бизнес аналитика, business intelligence же болбосо. Ошол бул жерден мисалы, өзүмдү мисал келтире кетсем, мен азыркы учурда data science же болбосо наука данных деген бөлүккө Power BI'ди колдоном.